Ассаламу алейкум, амансыздарбы урматтуу мекендештер. Дагы бир жолу барыңыздарга кутман кеч каалап, дагы бир сүйүнүчтүү кабарды айтабыз. Мекендешүүбүз Айпермедет кызы айымдар күрөшү боюнча 76 кг салмак чембирдигинде коло байге үчүн болгон беттешти ийгиликтүү чыйынтыктады. Бул тууралуу алдыда кененирээк ага чейин биздин каналда калып туруңуздар. Саймадан укмуштуудай акция. Эгер сен биздин катарда эмес болсоң, атайын сага 50% арзандатуу. Биринчи ай үчүн төлөө 445 сомдон башталат. Секундасына 100 мегабит ылдамдыктагы үйдөгү интернет. Интерактивдүү телевидениянын 200дөн ашуун канал. Каалайсыңбы, каалаган тасмаңды тыныгууга коюп кой. Каалайсыңбы, жаздырып алган каалаган беттешти же көрсөтүүнү көр. Муну менен чектелбейбиз. 1 сомго ТВ приставка жана бүт өлкө боюнча акысыз кошуп алуу. Сонун анткени бул Сайма. Дароо азыр чал жана өтүнмө калтыр. Сайманы кошуп ал. Толугу менен аракетте бол. Норвегияда өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын алкагында 6 октябрь күнү айымдар күрөшү боюнча 76 кг салмак чембирдигинде күрөш өткөргөн мекендешүүбүз Айпермедет кызы коло медаль үчүн күрөш өткөрүүгө килем ортосуна көтөрүлдү. Анын бул жолку ата андашы украиналык балбан Анастасия Шустова болду. Ортодогу калыстын ышкырыгы жаңыраар замат дароо эле мекендешүүбүз ата андашынын бутуна кирип, андан ары артына өтүп 2 упайды алды. Жана ыңгайы келген мезгилде 2 упайлык нокаут ыкмасын жасап, эсепти 4-1 өзгөрттү. Бирок нокаут толук бүтө электе ата андашы абалды пайдаланып артка өтүп кетүүгө жетишти. Ошентип 4-1 эсебинде Айпери алгачкы чабуулунда алдыга чыкты. Бирок экинчи чабуулунда эле көпкө күттүргөн жок. Беттештин 1,5 мүнөт өткөн мезгилде Айпери ата андашынын бутуна кайрадан кирип, дагы бир жолу каршылашынан 2 упай алды. Андан ары украиналык балбанды бутунан кайчылаштырып нокаут жасап, эсепти 12-1 айландырып, мөөнөтүнөн мурда беттешти жеңип алды. Ошентип Айпермедет кызы чоңдор арасындагы карьерасында биринчи жолу дүйнө чемпионатында ийгилик жаратууда. Ал эсиңиздерде болсо 2017 жылкы Тампере шаарында өткөн кадеттер арасындагы дүйнө чемпионатын утуп алган болчу. Мына ушундайча 6 октябрь кыргыз балбандары үчүн ийгиликтүү өттү. Буга чейин айымдар күрөшү боюнча 68 кг салмак чембирдигинде күрөшкөн балбаныбыз Мерим Жуманазарова финалды көздөй өттү. Ал эртең алтын медаль үчүн болгон беттеште япониялык Рин Мияджи аттуу балбанга каршы кескелет. Урматтуу мекендештер, биздин каналга жазылыңыздар. Буйруса кыргыз спортундагы жаңылыктар тууралуу айтып турууга аракетибизди жасайбыз. Барыңыздарды да бир жолу кыргыз спортчуларынын жеңиши менен куттуктайбыз.